Аймактык медианы көрүп жатасыздар. Менин аты жөнүм Касиет Кубанычбек кызы. Бүгүн биздин студиябызда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин баш кадиси Шеримбек Кумаев агайыбыз конокто. Агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Анда эң алгычкы эле сөзүбүздү элет жериндеги эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болгон аймактагы медиа борборлор тууралуу сүйлөшсөк, алардын ишмердүүлүгүнө токтолуп кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз ушул аймактардагы медиа борборлор жөнүндө маалымат бере турган болсок, 2019 биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 27 августундагы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, туризм министрлигинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айрым чечимдерин өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом ишке ашыруу максатында биз аймактык мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына реформа жүргүзгөнбүз. Бул реформанын негизги максаты ошол реформа жүргүзгөнгө чейин биздин республикадагы мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары бул телеканал, областтык кесиптер, райондук кесиптер болуп жалпы жонунан 600-кө чукул киши эмгектенет. Анан өзүңүздөр билесиздер, соңку мезгилде ошол эле областтык кесиптин, ошол эле райондук кесиптин калк арасындагы өтүмдүүлүгү, окумалдыгы начарлап кеткендиги бул айтылып келген, бизге бул боюнча кайрылуулар түшкөн. Биз ошону жеринде барып текшерип, көрүп, эл менен жолугуп, ошол кесиптерде иштеген журналисттер менен жолугуп, анан бул маселеге келип токтодук да. Ошондо биз баардыгын жалпы комплексти карап туруп, областтык мамлекеттик телерадио компанияларынын базасында 7 аймактык медиа борборду түзүүгө жетиштик. Мисалы үчүн ошол эле Ош областында реформага чейин 57 киши иштесе, 3 кесипте жана областтык телеканалда, ынтымак телеканал деп коебуз. Бүгүнкү күндө ал ошол толугу менен өзүнүн курамын сактап калды. Себеби Ош област бул телеканалыбыз ынтымак аймактык мамлекеттик телерадио компаниясы Ош областынын сырткары Жалал Абад, анан Баткен аймактарына тартат. Ошон үчүн буларды кичине күчтөнтүп туруп, булардын штаты көп кыскарган жок. Эми жалпы ар бир областта мынча штат кыскарды деп айтып отурбайлы. Жалпысынан мен сизге айтпадымбы, 600 киши эмгектенсе, анын ичинде 490 киши калды дагы 110 штат кыскартууга туура келди. Биздин эми максатыбыз эле ошол коомго, элге, жалпы республикабызда, чет мамлекеттерде болуп аткан окуяларды, жаңылыктарды өз убагында так маалымат берип, оперативдүү бергенге ушул учурдагы санариптик теле шарттарында ушул максатты колдонсокпу деген максатыбыз бар болчу. Ал Кудай буюрса ишке ашып, буюрса жакында 1 жыл болот ошентип областтык мамлекеттик медиа борборлор менен иш алып барып атабыз. Эми азыр деле ошол мурда сизге жана мен башында жогору айтып өткөндөй гезит өсүнчө чыкса, областтык гезит өсүнчө чыгып, райондук гезит өсүнчө чыгып, телеканал өсүнчө иш аткарып келсе, мына азыр булар бирдиктүү бир команда менен иш алып барып атышат. Мисалы ошол эле телеканалдын, областтык телеканалдын бир журналисти областтык же райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимден интервью алат турган болсо, ошол интервьюну алып келет дагы телеканалдан берип, ал эми расшифровка кылып, ошол газетага дагы, и анан биздин ошол 7 медиа борборго таркаган бирдиктүү сайтыбыз бар, Кыргыз медиа деген, ошол сайтка коюлат. Жакшы экен. Негизи эле эң алыскы аймактар приоритетте болуп келет да. Сиз жогоруда ынтымакты айтып келдиңиз, баягы төштөгү регионун камсыздаган. Кыргызстандагы эң алыскы аймактарда кайсы медиа борборлор жайгашкан, ошол боюнча маалымат берип кетсеңиз. Кандай мааниде? Сиз жана башка региондорго токтолбой эле коеюн дедиңиз да, ошолордун арасында барбы башка эң алыскы аймактарда жайгашкандар болсо? Биз Жалал Абад медиа борбору боюнча дагы айтып өтөйүн. Бул өзүңүздөр билесиздер, Жалал Абад областына Чаткал району, Тогуз-Торо району карайт да. Булар ошо областтык Жалал Абад шаарынан бир топ алыстыкта жайгашкан.
биз ушул аймактарга ошол областтык медиа борбордон чыгып аткан продукцияларды жеткирүүгө кичине башында кыйынчылыктар болду. Ал кыйынчылыктар азыр деле бар. Мен баягы ал кыйынчылыктарды 100% жою ийдик деп айта албайбыз. Убагында ошол эле бир фактыбыз бар. Эми аны жакында биз ушул телеканалдардын эфирин таратуу боюнча биздин мекемебиз бар эмеспи, РТВ деген. Ошол мекеме аркылуу сүйлөшүп атабыз. Мисалы үчүн ошол Казарманда 9 Тороо районунда ушундай факты бар. Жалал Абад областына караганы менен Жалал Абад телеканалы аяктан тартпайт экен да. Аякта Нарын телеканалы тартат да. Ушундай айрым жерлеринде ушундай фактылар бар. Эми бара-бара баягы көч бара-бара түстөлөт деген сөзүбүз бар эмеспи? Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол аймактардагы 7 медиа борборубуз өзүнүн телеканалы менен, гезити менен, сайты менен жалпы аймактардагы элди камтуусу, маалымат жеткирүүсү 97% түзөт. Бизде кыйынчылыктар бар. Баягы телеканалыбыздын эфири жетпеген, баягы тоо аймактарына жетпеген жерлер бар. Эми аны бара-бара азыр Кыргыз Телеком менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми алар техникалык жагы алар Кудай буйруса караштырып беребиз деген убада беришкен. Жакшы экен. Сиздер жогорудагы ошо баарын бириктирип бир борбор кылдык деп атасыздар да. Негизи ошол жерде кадр маселеси кандай? Себеби дегенде журналистика факультетин бүткөндөрдүн баары эле ошо аймактарга барып иштей бербейт да. Кадр маселесине караганда бизде эң негизги маселебиз журналисттер бар, жогорку билимдүү. Бизде негизги маселе мынау оператор, телеоператор жагынан кыйынчылыктарыбыз бар. Негизи бул телеоператорлорду дайындоо бизде кийин эле азыркы Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинде колго алынып калды. Акыркы 4-5 жылдан бери мурда даярдалбай эле өзү иштейм деп келгендер гана бар. Бизде ушул жагынан кыйынчылыктар бар. Баягы мурун тажрыйбалуу адистерибиз кийинки келген жаштарды үйрөтүп, такшалтып тарбиялап атат. Журналистика жагынан алганда эң кыйын маселебиз ушу журналисттер 2 жыл иштейт, 3 жыл иштейт, жакшы тажрыйба алат ошол телеканалдан, өнөт, өсөт, анан эле алардын баягы көкүрөгүндө өзүнүн кыял тилектери бар да. Мен дагы республикалык деңгээлдеги телеканалда чыгышым керек деп. Ушул кадрлардын маселебиз бар, токтобогончу. Анткени продукцияны мазмундуу, сапаттуу чыгарууда дагы баягы үйрөтүп алабыз, ал кетип калат, кайра тигини үйрөтөбүз. Ошондой маселелер бар. Ошо аймактардагы медиа борборлордун ишине токтоло берсек, анда мисалы гезиттер ордуна азыр мультимедиалык борборлор түптөлүп атат. Ошол бара-бара гезиттерди жоюу максаты болду. Гезиттердин мындан аркы тагдыры кандай болот? Азырынча областтык ошо медиа борбордун курамында гезит чыга берет. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик саясатты жүргүзүүчүнүн дагы жеринде өзү басма сөз органы болушу керек. Ал үчүн биз ошо журналисттерге өкмөт тарабынан бардык маалыматтар өз убагында берилип турат. Эч кандай кыйынчылык жок. Жакын арада бүт баарын онлайнга өткөрүбүз, областтык гезиттерди жоебуз деген. Баары мезгил менен болот го. Азыр иштеп атышат. Ошол эле учурда интернет дагы бир аймактардагы чоң көйгөй деп айтсак болот. Интернетке туташпаган аймактарыбыз көп. Алардын маалымат менен камсыз болуусу кандай болууда азыр? Бизде 7 медиа борбор деп айтып атпайбызбы? Ооба. Интернет менен маселе жок бизде. Бизде Кыргыз Телеком жакшы интернет булактары бар. Азыр ошол менен иштеп атышат. Эми кээде баягы айыл жеринде азыр кээде свет, электр жарыгы өчүп калганда гана маселелерибиз болуп атат. Бирок мындай өзгөчө интернеттин ал эми жана интернет онлайн программаларды алыскы аймактарга жеткирүү маселесин айтып атасызбы? Ооба. Мисалы ошо мультимедиалык бир көрсөтүүлөр, уктуруулар болду. Ошону алыскы аймакта жашаган адамдар кандай алып атышат? Радио аркылуу, телевидение аркылуу албетте алат деңизчи. Дагы кандай нерселер аркылуу алат? Форматтар. Ошол биз жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мен жана биздин теле программалардын аймактарга жетүүсү 97% түшөт, даже 97,5% түшүп калышы ыктымал да. Ар жагы бул эми бул интернетти айылдарга жеткирүү маселеси боюнча бизде ата мекемелер бар да. Биз алар менен иштешип атабыз, алар дагы ошо жеткиребиз, элдин баарын интернет булактарына туташтырабыз деген
айтылып атат. Эми ошонун баары ишке ашып калса эч кандай маселе болбойт деп ойлойм. Аны бүгүнкү күндө биз ошол аймактык медиа борборлорду түзгөндө дагы жана райондук, областтык кесиптин журналисттерин окутуп ошол жеринде эле телефон аркылуу деле ошол жерде болуп аткан окуяны жөнөткүлө, онлайн сүйлөгүлө деп азыр ушундай форматында да өтүп атабыз. Эл ошол аймактык телеканал аркылуу ошол эле аймакта болуп аткан жаңылыкты, окуяны же талаш тартыш маселелерди, чечилбеген маселелерди тартат телефонуна, интернет аркылуу жөнөтүп коет. Ал бияктан ошол телеканалдын редакторлору карап, редакциялап ошол аймактын жооптуу кызматкерине же жергиликтүү бийликтин жетекчисине байланышка чыгып иштеп аткан учурлар бар. Ооба. Ушул жылы мисалы жана жогоруда интернет жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Мисалы бул жылы пандемиядан улам интернеттин бир гана борборго же облустарга эмес, жалпы республикага керек экени белгилүү болду. Себеби окуулар дагы, иш жүзүндө дагы көпчүлүк нерселер онлайнга өтүп кетпедиби? Ошондон улам бул сөз козголду да. Анан заман талабын алайык. Сиз жогоруда форматтар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Ошо медиа тармагында кандай форматтарга өтүп жатасыздар? Бул медиа борборлордо көбүнчө айрыкча сиз айтып өткөндөй пандемия учурунда, COVID-19 коронавирус инфекциясынын шарттарында журналисттердин коопсуздугун сактоо, алардын ден соолугуна кам көрүү максатында аралыктан иштешти. Ал эми ошо аралыктан иштегенде көпчүлүк теле берүүлөр онлайн форматында даярдалат. Ошол эле онлайн форматы дегенде кандай? Ошол студияда журналист отуруп, ошол онлайн ошол жергиликтүү бийликтин башчысы менен байланышка чыгат, же саламаттык сактоо тармагын бүт баары онлайн. Ушул тармак өнүгүүгө аракет кылып өзүнүн жакшы натыйжасын берди. Ал эми ошол карантин учурунда көбүрөөк теле берүүлөрүбүз көбүрөөк маданият темасына, балдарды окутуу, балдарды өнүктүрүү темасына көбүрөөк болуп архивдеги материалдарды берип аттык. Анан негизи журналисттерибиз көбүрөөк ошо онлайн форматында иштешти. Негизи ошол мультимедиалык борборлордун даярдаган материалдары ошол элдин маалыматка болгон муктаждыгын жоюу максатында ишке ашат эмеспи? Анан бүгүнкү күндө сиз 97% ишке ашып атат деп айтып атасыз, Жок, маалымат жеткирүү. Маалымат жеткирүү 97% ишке ашып жатат. Анан маалыматтардын баары эле ошо эл муктаж болуп аткан маалыматтар болуп атабы? Элдин муктаждыгы канчалык деңгээлде чагылдырылып атат? Биз бул багытта социологиялык изилдөө жүргүзгөн жокпуз. Бирок ар бир телеканалда атайын эфирлер уюштурулуп атат. Түз эфирлер деп коебуз аны. Актуалдуу маек, же маалымдуу маек деген темаларда эл ошол эфирге келген мамлекеттик бийликтин өкүлүнө же жергиликтүү бийликтин өкүлүнө суроо берип чыгып атышканы. Демек ошол телеканалдын ошол аймакта кандай бир деңгээлде өзүнүн аброю бар экенинен кабар берет деп ойлойм. Мен баягы бүт аймактык телеканалдардын журналисттери чыгарып аткан маалыматтар, мен жана 97 дегеним ал ошол техникалык жактан тейлөөбүз камтыйт деген сөздү билдирип атам. Ал эми ошол журналисттер даярдап аткан теле берүүлөр жана макалалар калктын 97%-на жетип атат деп айткан жокмун да. Мен жалпы камтыганы сонун. Эми бул боюнча маалыматты так мазмундуу жеткирүү боюнча жакында биз Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүү программасынын алкагында журналисттерди көп программалар боюнча окутуп атабыз. Ал темалар өзүңүздөр билесиздер, мына балдарды зордук зомбулуктан коргоо, кантип коргош керек, балдарды кантип окутуш керек, экстремизм маселелери, гендердик теңчилик маселелери боюнча ошону бир эле журналист баягы мурда реформа жүргүзгөнгө чейин ошол телеканалда же областтык гезитте отуруп алып бирөө машинка, бирөө компьютердик текст терип, бирөө аны алып барып берип, бирөө окуп, газетага өзүнчө, телеге өзүнчө чыгарып келсе, азыр ошонун баарын бир эле журналист аткара турган шартка келип калдык. Ушул окуулар өзүнүн жыйынтыгын берип атат.
Ошол эле учурда баягы журналисттер менен аймактагы журналисттер менен сүйлөшүп калганда дагы албетте айлык маселеси козголбой койбойт да. Анан сиздер бир адамдын башына көп жумуш бергендей сезилген жокпу? Кандай айлык алып атышат, жашоо деңгээлине, жашоо шартына жетиштүү болобу деген суроо болот да. Бул эми айлык маселеси кыйын маселе, кыйын суроо. Өзүңүздөр билесиздер, бюджет маселесинде кичине айрыкча мынадеки COVID-19 пандемия шартында бюджетибизге оорчулук келип, биз мындай кылдык. Мына реформа жүргүзгөндөн кийин 20% кыскартуулар жүргүздүк дагы. Кызматкерлердин айлыгын 15%га көтөрдүк. Бирок ал деле бир областтык телеканалдын айлык акылары бул республикалык телеканалда иштеген журналисттердикинен бир тойда айырмаланат. Мен билишиме караганда башкы директорлору 15.000, андан кийинкилер бир 10.000 тегерегинде алат. Эми канчалык аракет кылып атасы, андан сырткары гонорарлары бар. Андан сырткары жанагы компьютерде отурганда иштегендиктер үчүн дагы кошумча айлыктар бар. Эми ошону менен бардыгы бир 10.000 тегерегинде, 12.000 тегерегинде алып атышат. Бирок келечегинде көтөрөбүз деген пландарыбыз бар, бирок азырынча ишке ашпай турат. Сиз жогоруда да бир жакшы жаңылык айтып кеттиңиз. Ошо аймактардын баарын башын бириктирген бир kyrgyz.media.kg деген сайтыңыздар ишке кириптир. Ошол сайтка бүгүнкү күндө аймактагы элеттеги элдин, борбордогу тургундардын, баягы окурмандардын катталуусу кандай, окуп турганы? Биз бул сайтты ошондой максат менен ачканбыз. Онлайн окусун, жеринде билип алсын, республиканын аймагында болуп аткан жаңылыктарды. Бул сайтыбыз 2019 жылы аракеттенип иштетип баштаганда жана карантин учурунда токтоп калды. Мына 13 ноябрда жалпы иштеге, туруктуу иштегенге старт бердик. Бул ошо Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүрүп атат. Анан техникалык жактан колдоп берип атат. Кудай буюрса, ошондой ниеттерибиз бар. Бир жакшы жаңылыктар болсо, эл ушунун жеринде болуп аткан маалыматтарды алса дегенчи. Анан мен дагы бир нерсени белгилеп кетем да. Биз кээде аймактарга барганда, же өзүбүз эле айылдарга барганда сурап калабыз да, силер ушу Нарын телевидениясын көрөсүңөр, же Жалал Абад телевидениясын көрөсүңөр десек, айтышат, көрөбүз. Анткени ошол эле республикалык деңгээлдеги ошол эле КТРК, или ЛТР алар баягы маалыматтарды кыска гана берет биздин аймактардан. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү телеканал ошол жаңылыкты кичине көбүрөөк, түшүнүктүүрөөк, кенен кылып берсе, бизге жакшы түшүнүп алабыз деп. Демек, бул деле ошол жергиликтүү телеканалдардын журналисттердин аракетинен кабар берет. Ооба. Ар бир адам жашап жаткан жеринде ошо эмне болуп аткан жөнүндө маалымат алууга кызыктар болот эмеспи? Бул жергиликтүү маалымат булактарынын болуусу абдан маанилүү. Анан ошол эле учурда жамааттык медиалар дагы өз ишин активдүү жүргүзүп келет. Жамааттык медиалар боюнча да сиз кабарыңыз бар деп билебиз. Бүгүн дагы биз ошо жамааттык медианын студиясында маек куруп жатабыз. Жамааттык медиа боюнча кыскача маалымат берип кетсем, Кыргызстан боюнча жалпы 23 мультимедиалык борборду башын бириктирип өз ишин алып барып келет да. Сиз кандай эсептейсиз ошо жамааттык медиалардын ролуна маани берип кетсеңиз? Жамааттык медиалардын ролу муну өнүктүрүш керек. Мен жантан бери сиздердин материалды карап отуруп, ошол эле аймактык, ошол эле Нарындагы же Көлдөгү телеканалдарга же газетага айтып атпайбы, ошо райондук кесиптин кабарчылары ошол жерде, ошол областтык телеканалдын же областтык кесиптин кабарчылары болуп турат. Ошол эле маалда аларга альтернатива катары дейбизби, ошол жамааттык медианы ишке тартып, бул боюнча буюрса биз сунуш киргизсек, булар менен кызматташууга биз кызыкчылыгыбызды билдиребиз. Бул жакшы долбоор экен. Анткени жеринде маалыматтарды алып турсак, тем более анын үстүнө сиздердин жамааттык медианын кызматкерлери дагы толугу менен окуудан өтүп, жалпы сабаттуулугу кенен деп ойлойм. Ошо жамааттык медиа болобу, аймактардагы сиздер башында турган мамлекеттик мультимедиалык борборлор болобу, ошо медиа сабаттуулук болуусу, медиа сабаттуу болуусу абдан маанилүү. Себеби дегенде биз коом үчүн, эл үчүн
баягы маалымат даярдап атпайсызбы? Медиа сабаттуулук боюнча кандай иштер болуп атат? Медиа сабаттуулук боюнча мен жана дагы токтолуп өттүм. Ошол бүгүнкү күндө ошо медиа борборго мурда ошол жалпы онлайн форматында иштеп көрбөгөн бизде кызматкерлерибиз болгон. Бар андайларыбыз дагы айрыкча райондук кесиптерден түз эле медиа борборго кабарчы болуп атпайбызбы? Ошолордо биз азыр жогоруда айтып өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында буга чейин бир 6 долбоордун алкагында окутууларды жүргүздүк. Кечээ дагы гендердик сабаттуулук анан ошо медиа сабаттуулук менен экстремизмди пропагандалоого жол бербөө багытында окутуу жүргүзүлдү. Ушундай багыттар менен андан 19-20 21 ноябрда жалпы ошол басма сөз, телеканал, сайт боюнча иштөөнү үчөөнү бирдиктүү алып кетүү, жана социалдык тармактарда иштөөнү, комментарийларды редакциялоонун жол жоболору боюнча дагы 3 күндүк семинар өткөрүлдү. Муну менен биз ойлойбуз, ар бир журналист кишинин өзүнүн коомго, өзүнүн жеке үй бүлөсүн багымдайдыган кызыкчылыгы болсо, билимин өнүктүрүп, өстүрүп аракет кылып, мамлекет тарабынан жалпы жана эл аралык уюмдардын кызматташуусу менен ушундай окууларды жүргүзүп атабыз. Жакшы экен. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы университеттерде жамааттык медиа курсу окутулуп келет да. Анан бул курстан өткөн студенттер ошо окууну аяктагандан кийин баягы өзү туулуп өскөн жер болобу же башка Кыргызстандын облустары болобу, ошо элет жерине барып кызмат кылса деген максат менен ачылып жатыптыр да бул курс. Анан кандай ойлойсуз, ошо студенттерди окууну бүткөндөн кийин аларга ошол аймактарга барып иштеш үчүн кандай шарттарды түзүп бериш керек? Баягы зарылчылык болуп атпайбы? Аймактардагы баары эле журналист болбойт да, профессионал журналист болбойт. Көпчүлүгү ошо ыктыярчы, өзүнүн каалоосу болгон адамдар, филологдор болуп атат, мугалимдер болуп атат да. Негизи бул маселе ойлонуп тургандай жалпы тематикасын карап туруп иш жүргүзө турган маселе экен да. Негизи мен айтып өткөндөй биздин областтык медиа борборлордун штаттык бирдиктери жалпы жана чыгармачылык жак менен иштеп аткан журналисттердин 80%-ынын билими жогору. Баары эле ошо журналистиканы бүткөн улан кыздар. Анан жана техникалык жагында маселелер болушу мүмкүн. Жана сиз айтып өткөндөй оператор, монтажер маселелери боюнча. Ал эми ошол сиз айткан жамааттык журналистика боюнча билим алган жаштарды булар эми баягы толук жогорку журналистика боюнча билим алган жок да, булар ошол курстун гана өтүп атышат. Бул жерден толуктап кетейин. Университетте журналистика факультетинде окуган студенттерге ушундай жамааттык медиа курсу деген сабак киргизилген да. Анын максаты ошол окуу жайда бүткөндөн кийин өзү жашаган аймакка, өзү туулуп өскөн жерге же Кыргызстандын башка облусуна барып, ошо журналист катары ошол жамаатта иштөө мүмкүнчүлүгү да. Ошол сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Ошол мисалы үчүн журналистиканы бүткөн, ошол курсту бүткөн улан кыз ошол же Нарынга же Баткенге өзүнүн мекенине барып ошол областтык телеканалда иштесин деген шартты айтып атасыз да? Ал өзүнүн каалоосуна ылайык болот экен да, ошо облустук каналда же болбосо жамааттык медиа борборлорунда, мультимедиалык борборлордо иштесе болот да. Бирок ошолорго кандай шарт түзүп берсе болот да мамлекет? Мамлекет тарабынан медиа борборлорго иштеш үчүн мүмкүн болушунча шарттар бар. Бизде азыр бар техника менен камсыз болгон 2015-жылы ар бир телеканалга, 7 телеканалыбызга 10 миллион сомдун тегерегинде техникалык модернизациялоо боюнча теле жабдуулар берилген. Андан кийин өздөрү дагы демөөрчүлөрдүн салымы менен техника алып атышат. Анан бизде медиа центрлерде эң эле орчундуу маселебиз бул имарат маселелери бар бизде. Мисалы үчүн бул боюнча токтолуп өтөйүн. Жана сиз журналисттерди алганда аларга кандай шарт түзүп бериш керек деп атпайсызбы? Ооба. Шарттар бар. Бул жерде барып иштейм деген гана өзүнүн ниети болуш керек. Анан
бош орун болуш керек. Эгер бош орун болсо, барып иштей берсе, өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтсө, жөндөмүн көргөзсө, андай таланттуу, андай жөндөмдүү балдардан сууса эле турушат да жеринде. Бул кубанычтуу болду да, баягы шарттар бар деген нерсечи. Себеби дегенде борбордо туруп баарыбыз эле аймактарга барганда шарт жок деген бир стереотиптик көз караш орноп калбадыбы? Сиздин да айтканыңыз. Шарт деп кээ бирлер бул жалпы маанилде алып атышат да, жанагы үй берсин дегенде. Биз үй бере албайбыз. Бирок иштегенге шарты бар. Жакшы экен анда. Урматтуу угармандар, биз Жамааттык медиа студиябыздагы бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин студиябызда Шеримбек Кумаев агайыбыз болду. Агай маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин башкы адиси. Агай, сизди кийинки студияларда дагы, кийинки чыгарылыштарда дагы жаңы жаңылыктар менен күтөбүз. Аймактардагы журналисттердин ишмердүүлүгү өркүндөй берсин. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздердин алдыңызда ошо сиздердин жамаатты республиканын аймагындагы жамааттык медиа, мультимедиа борборлордо иштеп аткан журналисттерди ушул жакында келе жаткан 8-декабрь телерадио күнү менен куттуктайм. Чың ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.